Урматтуу кыргызстандыктар жана мусулман бир тууган элим. Адамзатын туура жолго салып, адеп ахлактын үлгүсү болгон мусулманчылыктын эң ыйык орозо айт майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Рамазан айы мусулмандар үчүн эң ыйык айлардын бири болуп саналып, ал адамзатты адал эмгекке, ак тилекке, аруулукка тарбиялап, жалпы элди асыл сапатка бурат деп ишенем. Орозо айт майрамында адамдар бири-бирине жакындап, биримдикке келип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, араздашкандар болсо элдешип, жакшылыктуу жышандар менен тынчтык мамиледе бактылуу жашоо образын түзүүгө өбөлгө болот. Мындан улам ушул айда ар бир мусулман пенденин үйү бардык адамдар үчүн ачылат жана ак тилегин билдирип, айт маарек айтып келген ар бир кишиге арналып дасторкон жайылып турат. Урматтуу кыргыз элим, мусулман бир туугандар, сиздерге тынчтык жана ынтымак, ырашкерлик каалаймын. Ыйман нуру ар бир мекендешибиздин жүрөгүндө уяласын. Боорукер сезим менен Рамазан айында жасаган соопчулук, жакшылык иштериңиздер мындан ары да улана берсин. Заманыбыз тынч болуп, жаратканыбыз ар бир үйгө ачык асман, береке, жарык жана жылуулук тартууласын. Сиздерди терең урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ата Мекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов.